Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделип, кыргыз коомчулугунда өтө чоң бир жакшы сооптуу иштерди жасап калсак экен, аркабызда жакшы иш менен ийис калса экен. Биздин алдыга койгон максаттарыбыз бир сом табуу же бир башка нерсе камтылган эмес, башка кызыкчылыктар. Бул ишти жасап саясатка аралашуу, бул ишти жасап кадыр-барк топтоо, бул ишти жасап бир башка бир нерселер дүйнө топтоо деген камтылган эмес. Бул жолдо Кудайдын алдында жакшы сооп ишибиз болуп калса экен, жакшы кылган жакшы ишибиз менен ийис калса экен, биз ушул садака берип, ушул жакшылык ишке даанакер, себепкер болуп, Кудайдын алдында жакшы ишке ушул бир жарчы болуп калсак экен деген үмүттөр гана камтылган. Садака берсеңер, ушул оору, дарт, апат, кырсыктан алыс болосуңар деп пайгамбарыбыз айтып кеткен экен. Ошон үчүн биздин бүгүн максатыбыз ушул жакшылык ишти кылып, ошого себепкер болуп, өзүбүздүн үй бүлөбүзгө амандыкты карап, башка дүйнө иштерибиз бар, ага Кудай береке берсин ошол жагына. Бирок бул жолдо ушул жакшы кылган ишибизден балдарыма, кыздарыма, ата-энеме, бир туугандарыма, айылдаштарыма, мекениме, эли журтума жараткан амандык берсе экен. Ушул жакшы кылган ишибиздин урматына Кудайым ден соолук берсе экен, бөөдө кырсык, апат, балядан, оору даттан бизди алыс кылса экен. Ушул кылган ишибиздин урматына жараткан эки дүйнө жакшылыгын берсе экен деген үмүт гана, максат гана камтылган. Биздин ушул кылып аткан ишибизде максатыбызга максатташ болом дегендер, тилектеш болом дегендер, ушул сооптуу иште, сооптуу сапарда бирге болоюн дегендер гана келиңиздер, биз сиздерди чакырабыз. Бирок ушул ишеним арткан мекендештерге, эгерде ишеним арта албасаңыздар, бизге ишенбесеңиздер, биз сиздерди эч жаман же болбосо туура эмес сөз сүйлөп койсоңор капа деле болбойбуз. Болгону ар ким өз акыл деңгээлине жараша ой жүгүртөт экен. Мен бул жерден адамдарды сорттоп, сен жакшысың, сен жамансың дегенден алысмын. Болгону гана келиңиз, мүмкүнчүлүк болуп турганда, тилибиз сайрап турганда, колубуз жөндөмгө келип кыймылда болуп турганда, жаныбыз денеде турганда жакшылык кылып калайлы. Бул жакшылыкты кылсак кылбасак дагы бул жалган өмүр өтөт экен. Бул көз ирмем зымыраган өмүрлөр өтөт экен. Адамдар өмүрдөн өлүмгө жакындап баратканыбызды баарыбыз билебиз, сезебиз. Бирок негедир көңүл бурбайбыз. Мына ушул жасап аткан Кайрымдуу Бол коомдук фондунун алып барып аткан иштери бул жалаң гана сооп табуу жолунда. Сом табуу жолдорубуз бар, ал жакка Кудай береке берсин. Бул жол жөн гана ушул максатты камтыган. Эгер ушул жолдо кайдыгер карабасаңыз, келиңиз деген мекендеш, мына азыркы күндө канчалаган бир туугандарыбызды мына Милан мекендешибиздин ден соолугу жакшырып келип олтурат мекенине. Мээргүл деген карындашыбыз аздыр көптүр салым кошалдык. Андан тышкары Тынчтык деген мекендешибизге аздыр көптүр өзүбүздүн кичине болсо да салымыбызды кошалдык. Мына бүгүнкү күндө эч ким оорубаса экен, эч кимибиз оорубайлы. Эгер ооруп калсак, же өйдөдө, же ылдыйда, жакшылыгыбызда дагы, жамандыгыбызда дагы бирге болойлу деген чакырыктарды жасап келебиз. Бирок ушул чакырыгыбызга кайдыгер карабай кол сунган мекендеш жок эмес. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул ишибиз, ушул ынтымагыбыз бекем болсун, эч бир адам муктаж болбосун. Бир да муктаж болгон жана кыйналган кыргыз болбосун, бир мусулман кыйналбасын деген гана үмүттөбүз. Биз ушул бардыгына чакырык кылып келебиз, бирок чакырыктардын жыйынтыгы өтө чоң. Кудайга чексиз шүгүр. Бирок азыркы күндө 13 жаштагы 10 гүлүнөн бир гүл ачыл эле кичинекей биздин карындашыбыз өтө аянычтуу тагдырда тургандыгын сиздер жакшы билесиздер. Биз маалымат бергенбиз. Ушул боор оорусу боюнча бүгүн өтө кыйналып, 13 жашар биздин кичинекей карындашыбыз кыйналып, жан дүйнөсү жабыркап турат. Мына ушул мекендешибизге да чакырык кылганбыз. Мына мен отчет берейин деп турам. Отчетту биринчи биз Кудайдын алдында отчет беребиз, экинчи элдин алдында. Анан ушул эл сомдон чогулган акча, Кыргызстан ичинде эл сомго чогулган акча 150 000 сом акча чогулган. Сбербанк бүткүл Россиянын аймагын камтыган Сбербанктан 290 000 рубль чогулган. Данныйларга тааныш туугандардан баары биригип 300 000 сом чогулган. Айылда айылдаштарынан 250 000 сом акча чогулуп, андан тышкары 2 тонна фасоль чогулган. 10 кой берилген. Анан бир жакын туугандары бир уй берген. Мына ушинтип жалпы эсебинде Аделина биздин мекендешибизге Америкадагы мекендештерибиз $2000 жөнөттү.
Ушундай урматтуу мекендештер, ошол Америкадагы мекендештерибизге да Алла ыраазы болсун, ушул оор жүк ташуучу машина айдап ошол жактагы окат кылып, ушундай бир ысыкка суукка күйүп тоңуп иштеп жүрүшүп дагы $4300 чогултушуп мына мага жөнөтүшкөн, менин данныйыма салышкан. Ошол данныйдагы акчанын ошол аманатты өз дарегине жеткизүү аракетин биз дагы жасап атабыз. Сиздер милдетиңерден кутулуп аманат жөнөтүп атасыңар, а биз дагы милдеттен кутулуп дарекке жеткизүү аракетиндебиз. Ошол жактан Америкадагы жөнөткөн мекендештердин $2000 сагынга бердик, $2000 ушул Аделинага бөлүп, $300 өтө оор муктажда тургандагы мекендештерибизге бөлүп берүүнү туура көрдүк. Мына көмүр алып берип, жана башка бир ырыскы кичине болсо дагы бир кант май чайын алып бергенге жумушабаа аракетиндебиз. Ошо менен жалпы эсебинде мынакей бүгүнкү күндө 1.400.000 акча бүгүн Аделинага чогулуп олтурат. Караңыздарчы, кайдыгер карабаган ар бир мекендеш Аллах ыраазы болгон болсун. Биздин ар бир кылган иштерибизге жараткандын жардамы болсун. Кудайым көрүүчү дагы билүүчү зат. Баарын көрүп турат, билип турат. Биздин максатыбыз ушул бир гана Кудай ыраазылыгын табууда, максатташ, ушу сапарлаш, сооптуу жолдо бирге болойлу. Мен ушул сөздү гана айткым келет. Ушу жакшы кылган ишибиздин урматына жараткан биздин балдарыбызды, кыздарыбызды, ата-энебизди, бир туугандарыбызды, өзүбүздү, өмүрлүк жарыбызды, тууган уруктарыбызды, элибизди оору дарттан сактаган болсун. Ушул садака бул силерди жаман келчү оору дарт, апат, кырсык, балиядан коруп турат деген. Коргонубуз болсун, коргонубуз бекем болсун. Ошон үчүн келиңиз, эч бир кыргыз, эч бир мусулман кыйналбасын. Эгер өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгула деп аталарыбыз айтып кеткен. Бул кеп бекеринен айтылган эмес. Бизге бир гана нерсе, ынтымак, биримдик керек. Ошол ынтымагыбыз, биримдигибиз бекем болсун, урматтуу мекендешим. Биз бүгүн тилибиз сайрап турган учурда, колубуз, бутубуз кыймылда болуп турган учурда, жаныбыз денеде болуп турган учурда жакшылыкка кол сунуп жетишип калайлы. Эртең кеч болуп калбасын деген гана сөздү айткыбыз келет. Эртең бизде эмне күн, кандай күн күтүп турганын билбейбиз, урматтуу мекендешим. Кандай даражадагы адам болбосун, ал билбейт. Дүйнөдө падышалар өткөн, хандар, бектер өткөн, султандар өткөн. Бирок алар дүйнө байлык менен өзүнө пайда келтирсе, алар бүгүнкү күнгө чейин өмүр сүрүп келмек. Алар дагы ошончо жыйган дүйнөсү менен пайда алып келип албагандыгын жараткан зат далилдеп койгон. Бүгүн миллиардтаган акчалар туруп, өз жанына пайда бере албаган канча инсан өткөн дүйнөдө сиз дагы, мен да жашап жатам. Биз дагы миллиардтаган акчабыз болбосо дагы бүгүн кичине кылып жаткан ишибизге же жашап жаткан үйүбүзгө биз айдаган кымбат баалуу машинабызга өпкөбүздү кагып мактаныч менен жашабайлы. Биз мактанайлы жакшы иш кылган ишибиз менен, мактанайлы ата-энебизди сый-урматка бөлөгөндүк менен, мактанайлы мекенибиз үчүн кызмат кылгандыгыбыз менен, мактанайлы өзүбүздүн карындаштарыбызды, энелерибизди көчөдө карайлап калган кезде колунан жетелеп жакшынакай жакшылык кылып койгондугубуз менен мактанайлы. Мына ошон үчүн келиңиз, колубузда мүмкүнчүлүк болуп турган кезде туура убакытты дагы, өмүрдү дагы туура пайдаланайлы. Зымыраган өмүр өтүп жатат. Өмүрдөн өлүмгө жакындап бараткандыгыбыз баарыбызга маалым. Бирок билип туруп күнөө иш жасап, билип туруп кайдыгер болуп, билип туруп ушундай кымбат убакытты өткүзүп албайлы. Кел мекендеш, жакшылыкка кол сунуп, жакшылык жасап, Кудай буйрса, бул кылган ишибиз уулдарыбызга эмес, урпагыбызга жетсе экен деп ойлоймун. Бүгүнкү кылган жакшылык ишибиздин урматы, ушунун урматына урпагыбызга тийип турсун жакшылыгыбыз. Урпагыбыз кыйналбасын. Уулдарыбыз эмне эмес, ушундай мекендеш түшүнүк менен сооп табуу жолунда бирге сапарлаш болойлу. Ушу бизге ишеним артып, кол сунуп келген мекендешке ыраазычылык. Эгерде ишеним артсаңыз, кол сунсаңыз болот. Эгер ишеним арта албасаңыз, ишеним көрсөтө албасаңыз, анда бир тууганым капа дагы эмеспиз. Өз ишиңизди кыла бергениңиз жакшы болот. Биз жөн гана сооптуу жолунда сапарлаш болууга гана чакырып келебиз. Жараткан зат ден соолук өмүр берген болсун. Аллахым ар бир жашаган жакшы ишибиз жараткандын жардамында болсун. Аллахым амандык берсин, ден соолук өмүр берсин. Эч бир жан кыйналбасын. Бардык мекендеш сынбасты уста өлбөстү Кудай жаратпаптыр. Табыт атты сыздатып токуп коет бир күнү, жаназаңды молдолору окуп коет бир күнү деп улуу апыз барып айткандай, келгиле байбатчалар,
бири-бирине кол сунуп, акыркы тыйынын берип жардамдашкан караламан элди карап, таң калып, таңыркап отуруп, байкабай табыт атты минип калганча сооп иштерди жасап акыреттин камын көрөлү. Ошо кызым жанынан да чыга албайм. Кататыр менен жүрөт. Күндө ичине перевязка кылам. Ошо 1 жылдан бери ошо кызым менен көрбөгөн күндү көрүп ушул жакта жашап келатабыз. Ошонун үйдө болгон малыбызды, машиналарыбыздын баарын сатып, ушунун 1 жылдык дарысына кетти. Ал жеткен да жок. Жакын туугандарыбыздын баары 1 жылдан бери жардам берип келатат. Келиңиздер, кайдыгер карабаган кайрымдуу инсандар, Алмончокто болгон кичинекей Аделинанын өмүрүнө өмүр жалгап, колубуздан келишинче колдоо көрсөтөлү. Төмөнкү телефон номерлери аркылуу Аделинанын ата-энеси менен өзү менен байланышып, экранда көрсөтүлүп турган банк эсебине Алланын ыраазычылыгы үчүн акча каражатын которсоңуздар болот.